18 жашар Исхак Разаков спорт клубунан мына килемге чыкты жашыл кийимчи. Анын атаандашы Марлен Абдурасулов. Көк чапандагы балбан Абдурасулов Марлен дүйнө чемпиону 2019-жылы Казакстандын Астана шаарында болуп өткөн алыш күрөшүндө 60 килограммда чемпион. Мына көрдүңүздөрбү, азыр Марлен Абдурасул уулу тууралуу маалымат айтты. Ал барчу чындыгында ал дүйнө чемпиону болгон. Бул 60 килограммдагы эң негизги фавориттердин бири. Болжол менен Нурлан Садыралы уулу экөө финалда беттешип калышы мүмкүн. Мындай кагаз жүзүндө негизги фавориттер ошолор деп айтсак болот. Андан башка дагы бир нече балбандар бар. Эми иш жүзүндө аны далилдеш керек балбандар азыр байкап турабы. Марлен Абдурасул уулу өзүнүн ошол статусун канчалык туура колдонуп кала алат болду экен. Марлен Абдурасул уулу эл аралык даражадагы спорттун чебери. Абдулкадыр Мехманали уулу биринчи разряддагы балбан. Алгачкы жарым мүнөт өттү. Жана Марлен Абдурасул уулу атаандашынын тизесин жерге тийгизип кетти. Бир тизе тийүү, эки тизе тийүү айырмасы жок. 1 упай берилиш керек. 1-0 менен ошондо Марлен Абдурасул уулу азырынча алдыда. Экөөнүн жаш курагына токтололу. Марлен 3 жашка улуу, Абдулкадыр Мехманали уулуна караганда Абдулкадыр деп эле айталы. Абдулкадыр Мехманали уулу. Ал азыр эмне болуп атат? Эскертүү берилди. Абдулкадырга эмне үчүн берилди? Ушул курду кармап аткан учурда тоскоолдук кылган үчүн го дейм. Анткени көпкө чейин ал жерде ыңгайсыздык жаралды эле. Бул өтө маанилүү. Курду кармоо бул эгерде ошол учурда белиңди атаандашыңа берип кое турган болсоң, автоматтык түрдө керемет. Таза жеңиш. Мына көрдүңүздөр, оң тизе ушунчалык сонун ишке ашты. Мына дүйнө чемпиону Марлен Абдурасулов ошентип кийинки баскычка чыкты. 60 килограммдагы эң негизги алтын байге үчүн талапкерлерди